Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу ушул Араван районунун жашоочулары, эмгекчилери, бүгүн сиздер үчүн мен түшүнүп турам өтө чоң салтанаттуу, кубанычтуу күн, чоң майрам. Себеп дегенде мына ушу президентибиз Садыр Жапаровдун демилгеси менен, тапшырмасы менен мына 291 токтомдун негизинде ошол жер мунапысын жүргүзүү боюнча атайын чечим кабыл алынган. Мына ошонун негизинде сиздерге Кудай буйруса мына 20 жылдап, 30 жылдап бүтүрө албай күтүп келген көйгөйлөрүңүздөр буюрса чечилип, бүгүн ушул кызыл китепти жер укугуна болгон сиздердин ушу ээси экениңиздерди аныктаган мамлекеттик актын алуу аземинин алдында турасыздар. Президентибиздин мына бийликке келгенден берки негизги тапшырмасы ушул болгон. Мыйзамсыз, ушу 30 жылдын ичинде мыйзамсыз жасалып келген кандай гана нерсе болбосун бүт бардыгын мыйзам талаасына кайтарып келүү. Баягындай, мурдагыдай байлардын колунда барлардын, акчалуулардын ошол бийликте таанышы бар, жакыны бар, тууганы барлардын карапайым элдин укугун тепсеп, бузуп келишине жол бербейбиз деген негизги максаты болгон, негизги тапшырмасы болгон. Мына биз дагы ошо колдон келишинче 2022 жылды мына жыйынтыктап жатабыз. Колдон келишинче ошол президентибиздин тапшырмасын толугу менен аткарганга аракет кылдык. Албетте колдон келгени бар, келбегени бар, жетишкенибиз бар, жетишпегенибиз бар. Эми бул тирүүлүктүн мыйзамы ушундай экен. Бирде ылдый болот, бирде төмөн болот, ийгилиги болот, кемчилиги болот дегендей. Кандай иш алып бардык, аны калың эл мына өзүңүздөр көрөсүздөр, өзүңүздөр таразасыздар. Баарын сиздер бересиздер. Биз колдон келишинче ошол президентибиз койгон тапшырманы мыйзам чегинде аткарганга аракеттерди кылдык. Мына мындан ары дагы Кудай буйруса ошондой эле иштер улантылат. Бул мына өзүңүздөр кече билгендер бар, билбегендер бар. Мына кече Кара Суу районунда биз атайын рейд кылып текшерүүлөрдү жүргүздүк. Кара Суу районунда дагы Жалил Атамбаев деген ишкердин ошол элден тартып алган мыйзамсыз алып койгон 34 гектар жер боюнча кече текшерүү жүргүздүк. Кудай буйруса бүгүн документтерин өткөзүп атабыз, тергөө иштери жүрүп атат. Прокуратура тарабынан, областтык райондук прокуратура тарабынан бүт бардыгы мыйзамсыз кеткен. Ошол 34 гектар жерди дагы Кудай буйруса жаңы жылда мамлекеттин менчигине, айыл өкмөттүн менчигине алабыз. Мындан тышкары ошол эле Кара Суу районунда Жоуш айыл өкмөтүндө 36 гектар жерде мурда Союздун убагында винзавод болгон экен. Ошол жерде 36 гектар жерди бир адам мыйзамсыз эле алып, бүгүнкү күнгө чейин мамлекетке бир тыйын акча төлөбөй, эч кимге бербей, пайдаланып келгендиги боюнча жашоочулардан арыз түшкөн. Ошол арыздын негизинде губернатордун тапшырмасы менен мен кече ал жерге дагы бардым. Кудай буйруса ал жердин дагы документин толугу менен текшерип чыктык. Мыйзамсыз өткөн, бир дагы мыйзамдуу ал жерди ээлеп отурганга кагазы жок. 36 гектар жерге болгон ошо винзаводдун эски имаратын, ошо винзаводдун эски имаратына тиешелүү болгон 3 гектар жерди ээлик кылгандыгы боюнча мамлекеттик актысы бар экен. Калганынын бардыгын мамлекеттик менчикке алып, ошол жердеги айыл өкмөттөгү карапайым элге Кудай буйруса фонддун жери катары иштеткенге аны бөлүп беребиз деп кече мына бардык ушу райондук мекеме уюм ишканалардын жетекчилерине тапшырмалар коюлду. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө сиздердин Араван айыл өкмөтүндөгү Араван районундагы Алиянаров айыл өкмөтүндө мурдагы ошол Алиянаров айыл өкмөтүнүн башчысы Жалалидин Нурбаевдин мыйзамсыз берип жиберген 11 гектар жер боюнча дагы бизге арыз келип түштү. Бул эски гараждын орду экен. Экиге бөлүп туруп, ошо 80 сотусун бир адамга, калган 11 гектар жерди башка бир өзүнүн тааныштарына, досторуна болбогон тыйынга, болбогон токтомдорду токуп туруп, ошол убактагы сатылма соттордун жардамы менен ошол жерлерди чыгарып кеткендиги боюнча арыз келип түштү. Мына жаңы жылдын, Кудай буйруса жаңы жылды жакшылап жыйынтыктап алсак, каникулдар бүткөндөн кийин биз бул маселенин үстүндө да келип териштирүү ишин жүргүзөбүз.
райондук текшерүү жетекчилеринин бүт бардыгына Сентек Дөөлөтбекович мына бүгүнкү күндөн сиздерге тапшырма. Ошол Алиянаров айыл өкмөтүндөгү эски гараждын жерин 2 адамга бөлүнүп кеткендиги боюнча документтердин баардыгын тактап, кайсы токтомдун негизинде кеткен, кайсы мыйзамдын негизинде берген, ошонун баардыгын көтөрүп чыгыңыздар. Жаңы жылдан кийин мына Алла насип кыла турган болсо, ал жерлерди дагы мамлекеттик менчикке, айыл өкмөттүн менчигине кайрып, карапайым элдин пайдалануусуна Кудай буйруса беребиз. Мындан тышкары мына азыр ушул жерден мына тапшыруу аземи бүткөндөн кийин ошол эле мурдагы ошо Алиянаров айыл өкмөтүнүн башчысы Жалалидин Нурбаевдин ошо тайкеси болот экен, мындайча айтканда тагасы Мадрахимовдор дегендин имараты туруп атат. Кызыл сызыкка чыгып кеткен, чоң имарат салган экен. Ал боюнча да арыз келип түштү. Мына азыр ушул жерден чыккандан кийин баардык жетекчилер барып ошол имаратты да кыдырып териштирүүгө алабыз. Эгерде кызыл сызыкка чыгып кеткендиги ошолордун аныктала турган болсо, ал имараттын дагы кызыл сызыкка чыгып кеткен жеринин баардыгын, мурдагы эле кызыл сызыкка чыгып кеткен байлардын жерин буздургандай эле ал жерди дагы буздурууга алабыз. Андан тышкары мына сиздерди азыр жакшы билесиздер, Араван Ситидеги ошо Алиянаров айыл өкмөтүнүн аймагынан 5 гектар атайын жер бөлүнүп, бул дагы президентибиздин тапшырмасы, негизги койгон талабы. Ошонун негизинде көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча тапшырма коюлган. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Азыр жердин баардыгын биз 6 сотудан 5 сотудан трансформация кылып эле айыл чарба жеринин баардыгын таратып сала турган болсок, анда 10 жылдан кийин, мына 15-20 жылдан кийин бизде азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу деген өтө чоң маселе жаралат. Себеби айдоо жеринин баардыгын биз ушул турак жай кылууга эч кандай акыбыз жок. Ошондуктан жерлер тар, жерлер аз. Ошол жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү көтөрүү боюнча президенттин тапшырмасы менен мына Алиянаров Тити деген Кудай буйруса турак жай комплекси курулаган жатат. Ал жерге азыр документтери, тийиштүү документтери толугу менен бүтө элек. Баардыгын мыйзам чегинде документтери бүткөрүп үйлөр башталса, ал жерге көп кабаттуу 7-9 кабаттан турган 8 үйдү түшүрүү, анан орто мектеби бар, бала бакчасы бар. Аракеттер мына бүгүнкү күндө көрүлүп атат. Ошол үйдүн жанындагы, эгерде ош тараптан Араванды көздөй келатсак, сол жагы Аравадан ош тарапка барата турган болсок, оң жагындагы жерлер мурдагы эски МЧСтин май коюучу бекетинен баштап цемент заводко чейинки жерди дагы толугу менен ушул Нурбаевдин иниси Орозан Кудайбердиев деген ошол айылдык кеңештин мурдагы төрагасы болуп турган учурунда агасы экөө биргелешип ошо өзүнүн туугандарына, жакындарына, тааныштарына чыгарып берген экен. Ал жерлерди дагы азыр кайтарып алуунун аракетин көрүп атабыз. Мына кадастр мамлекеттик кызматына дагы тапшырма берилген. Кимдерге ал жерге токтом чыккан, кимдин кандай документтери бар, булар кантип айыл чарба багытындагы жерлерди ал жерден категориясын эч нерсесин өзгөртпөй туруп, мыйзамды бузуп, кандай токтомдорду чыгарып алгандыгы боюнча арыздар бар. Мына аны дагы Кудай буйруса териштирүүгө алабыз. Ал жерлерден эч кандай эч кимге мурдагыдай болуп, акчасы бар, таанышы бар, бир үстөмдүк кылып карапайым адамдардын үстүнөн бийлик жүргүзгөнгө мындан ары жол берилбейт. Бул президентибиздин тапшырмасы, министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасы, бул губернатордун талабы. Биз ошол үчүн президентибиздин ишенимин алып, ушул жерге, ушул аймакка, мына ушул ош жергесине кызматка келгенбиз. Жоопкерчиликти биз моюнга жүктөлгөн, ошол жоопкерчиликти Кудай буйруса так аткарып атабыз деп мен ойлойм. Мындан ары да Кудай буйруса так аткарабыз. Бизди коркута турган, үркүтө турган, башкарыла турган, же акчасына кызыктырып сатып ала турган эч нерсе жок. Биз ушу Алланын алдында колду жүрөккө коюп, ордолуу ошко Алла насип кылып ушул жерге кызматты алып келгенден кийин ошол кызматты так аткарып, ушу элдин алдында абийирибиз таза жүрсө деген чоң үмүт тилегибиз бар. Алла насип кылса биз ошол ишке толугу менен ашырабыз деп ойлойм. Мына бүгүн Кудай буйруса колуңуздарга тийип кала турган документтер буйруса ак жолтой ушу мамлекеттик акты болсун, ошол жердеги салынган үйлөрдөн жакшылык көрүңүздөр, ийгилик көрүңүздөр. Мындан ары мамлекетибизде ошондой бир мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзгөн андай окуялар кайталанбасын деп тилек кылабыз.
Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына ушул учурдан пайдаланып дагы бир кайрылуу жалпы журтка бул 291-токтомдун ишке ашып сиздерге кызыл китеп берилиши дагы өтө чоң эмгектер менен келди. Бул өзүнөн өзү эле баягы кызыл китеп даяр болуп келсе эле ушул китептин эле ичинде жазып койсо боло бере тургандай көрүнөт бардыгына. Мунун артында мына райондук деңгээлде райондук акимдин биринчи орун басарынын төрагалык астында бүт мамлекеттик тиешелүү мекеме структуралардын жетекчилери менен комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия күн түн дебей мына 2022-жылы президентибизден кандай тапшырма алган болсок, ошондой иштеп атышты. Мына ошонун жыйынтыгы менен азыр мына колуңуздарга тие турган кызыл китептер даяр болду. Бирок ошол эле учурда ошол 291-токтомго кирип калам деп мыйзам бузуу менен күндөп түндөп барып фундамент куюп койгондор, пескоблокты эптеп сыртын шыбай коюп фундаментке окшоштурган дагы учурлар абдан көп. Муну айыл өкмөт башчылары дагы мына тиешелүү жетекчилер, архитектура, кадастр бардыгы айылдарды кылып атышат. Мына Юсупова айыл өкмөтүндө өзүңүздөр билесиздер, ошондой болуп салынып калган жерлерди түнү менен барып айыл өкмөтү буздуруп ал жерден алдырды. Мындан ары элге дагы чоң кайрылуу андай кылып салып убара болбоңуздар, акча кетирип, себеби бүт бардыгы бузулат. 291-ге атайын кире турган өзүнүн эрежеси бар, ошол жерге кандай жерлер мыйзамдаштырылып берилет. Ошол мыйзамга туура келбеген жана күндөп түндөп барып эптеп сала коюп, бирөөнүн сөзүнө ишенип, мен бүтүрүп берем деген адамдарга ишенбегилер. Бүт бардыгы жокко чыгат, бузулат, талкаланат. Ошондуктан барлык ушул Араван району эмес, жалпы Ош облусунун жашоочуларынын кулактарына күмүш сырга. Ошол 291-токтомдун негизинде ошол мыйзамдаштырылып жер мунапысы бүткөндөн кийин дагы жерлерди басып алуу боло турган болсо, мыйзамсыз курулуштарды жүргүзүү боло турган болсо, ошондой аракеттерге 5 жылга чейин эркинен ажыратуу боюнча мыйзам негизинде каралган. Ошондуктан мыйзамды сактайлык, комиссиянын ишине дагы тоскоолдук кылбашыбыз керек. Комиссиянын дагы алдыда жасай турган иштери көп. Бүгүн сиздер эң негизги алгачкы карлыгач болуп атасыздар. Сиздерге сүйүнсөңүздөр болот, кубансаңыздар болот. Эң биринчилерден болуп мына жер мунапысы жөнүндөгү чыккан токтомдун мыйзамдын президенттин тапшырмасынын негизинде биринчилерден болуп Араван районунан сиздердин колуңуздарга Кудай буйруса бүгүн мамлекеттик акт кызыл китеп тиет. Эми мурда ошол үйлөрдө пропискага тура албай жүрсөңүздөр, ошол үйлөрдү документтештире албай убара болуп жүргөн болсоңуздар, мындан ары бардыгын мыйзам чегинде жасап алып, ошол жерге сиздер мыйзамдуу ээси катары укугуңуздар бардык мамлекеттик органдардан катталат. Мына жыл жыйынтыктап калдык буюрса, келаткан жаңы жылыңыздар менен 2022-жылыбыздагы жол борчулдагы чындыгын айтып коюшубуз керек. Биз ал жол борчулуна дагы баш ийип тайзым кылабыз, себеби жаман жыл болгон жок. Ар бир жылдын ийгилиги болот, кемчилиги болот, жетишкендиги болот, жетишпегендиги болот. Биз мына жылдын жүрүшүндө бир топ албетте окуялар болду, жагымдуу дагы, жагымсыз дагы. Бирок ошого карабастан жылды жакшы жыйынтыктап алдык. Ошондуктан жол борчулуна биз рахматыбызды айтып, тайзым кылып узатып алышыбыз керек. 2023-жылы койгон жылы мына жаратканыбыз ушу бардыгыбызды бөөдө кырсык жамандык саат сабырынан тышкары кылсын. Бир жаман көздөн сактасын, жаман сөздөн сактасын. Кыргыз Республикасынын, анын ичинде Ош жергесинин, анын ичинде Араван районунун Кудай буйруса өнүктүрүүнүн, өстүрүүнүн үстүндө бардыгыбыз иш алып баралык. Биздин негизги милдетибиз ошол. Биз сиздер үчүн кызмат кылуу үчүн келгенбиз. 2022-жылда болгон келишимче иштедик. 2023-жылда дагы Кудай буйруса мына башыбыз менен жер казып, ушул Араван районунун, Ош облусунун, Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн үстүндө иштейбиз деп биз мына карапайым эл сиздердин алдыңыздарда сөз беребиз. Мындан ары да ошондой бүгүнкү күндөгү дагы негизги бир маселебиз, мына өзүңүздөр билесиздер, Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу октябрь айында өткөндө барганыбызда ошол жерде мал базардын ачылышынан келатканда дагы ошол элдин арызы боюнча жерге кайрылганбыз. Бир 95 соту жөнүндө сөз болгон. Ошол жерде ушу эки көзүнөн майыптыгы бар эже келдиби бүгүн? Эки көзүнөн майыптыгы бар эже арыз менен губернаторго кайрылып барган эле. Ушу менин жеримди мыйзамсыз тартып алып, мамлекеттик акты жасатып алышты деген маселени койгон.
Anın bardыгы biz ошондо убаданы бергенбиz. Териштирүү иштеринин бардыгы жүрдү. Кудай буюрса мынакей эжекебизге дагы айыл өкмөтү ошол жердин ээси деген мына Майым акени да мен көрүп атам, мына бул жерде отурат. Бул кишинин макулдугу менен ошол кызыл сызык эмеге эженин жерине кирип кетти деген тарабынын бардыгын мына Майым акенин макулдугу менен Алла ыраазы болсун ушул кишиге толугу менен кызыл китебинен 25 сот 25 сотуну кызыл китеп кылып мамлекеттик акты жасап мына өткөрүп берди. Кудай буюрса бул кишиге дагы бүгүн ошол кызыл китеп мамлекеттик актыны тапшырабыз. Ошол ишти ишке ашырган кадастр мекемеси, архитектура, айыл өкмөт башчысы бардыгылардан Алла ыраазы болсун. Абдан чоң алды алдындагы чоң сооп иш болду. 40 соту жери, андан ары эжекебиздин 40 соту жери айыл өкмөттүн балансында турат. Бүгүнкү күндө дагы айыл өкмөт мына ал жерге келишимин түзүп, ал жердин дагы келишимин бул кишиге узатып берип атат. Кудай буюрса узартып. Ошону менен жалпы жонунан 70 соту жер кайра бул кишинин пайдалануусуна өттү. Ошол 70 сотунун ичинен 25 соту ушу Майым акенин мына аракети менен ушул кишинин макулдугу менен Кудай буюрса бул кишинин менчигине өткөрүлүп берилди. Мына 25 сотуга кызыл китебин бүгүн тапшырсак, ал жерге бул эжеке үй салабы кандай кылат толугу менен мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде 5 сотудан бүгүнкү күндө жер таркатылып аткан болсо, 5 үй бүлөгө бөлүнө турган жер мындай алганда бул кишинин колуна өттү. Мындан ары дагы биздин жанагы мыйзамсыз иш аракеттер менен болгон күрөшүбүз толугу менен уланат. Ал үчүн бизден элден, мына карапайым элден, сиздерден бизге колдоо керек, сиздерден бизге ишеним керек. Калганын биз мыйзам чегинде толугу менен ишти аткарабыз деп сиздерди ишендирип кете алабыз. Рахмат барлыгыңызга. Чоң рахмат. Андан эле ол кыймылсыз мүлк бийлигине ушу көйгөй болуп келген көптөн бери президент тарабынан жарлык кабыл алынып мыйзамдаштырылып комиссия иштеп чыкты. Абдан Данияр Төреович абдан белгиледи. Эң негизги чоң эмгекти талап кылган комиссия иш аракет жүргүздү. Азыр бияктан бирден аты жөндөрү окуй берсе, анан кызыл китептин ээлери укук көйлөнчү тастыктоочу документтерди Данияр Төреович болуп бирден ошо тапшырып берсек, акчалык түрдө. Рахмат. Анын жеке менчигине бекитилип берилип, мына ушул кооптар берилет. Сымылда апа келиңиз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Амансызбы? Мынакей апа. Көргөн көзүңүзгө ишенбей жүрбөңүз. Мына токтому мынакей гос актысы, мына өзүңүздүн фамилияңызга мына Токтокунова Салкын Түрдүбаева, туурабы? Мынакей эми бул жер толугу менен сиздики. Рахмат. Президентибиз жакшы иш болду. Силерге, акимчилигибизге, областтык бардыңарга, жетекчилерге ийгилик каалайм. Ишиңер ийгиликтүү болсун, башыңар эсен болсун. Амин. Аман болсун. Керматайга көтүрүн манас жазган туруп Кабулова Жанара Осмоновнага. Суранбаева Эльмира Усманжановна. Келиңиз. Куттуктайбыз. Өзүңүздүн фамилияңыз, балдарга мына ушул комиссияга, мына комиссиянын төрагасы, аким, балдардын бардыгына Алла ыраазы болсун эжемна. Ишиңиздер Кудай буйрса Айланаров айыл өкмөтү боюнча Шамшиев Эржигит Жумабаевич. Olsun, bir iyiesi olsun süren. Hızlı bir iyesi olsun. Sıcaklıklar olsun. Айланаров айыл өкмөтү Абдулкадырова Нурсун Эргешина. Kutlu olsun hocam. Olsun.
Canlılarım menен. Buna 5 sotu jer eкен, ha? Buna familiyanız. Rahmat. Akjoltoyunuz. Ömürbayeva Kavaхан Kanakatовна. Ечиге соғышыңыз менен құт болсын. Kut bolsun. Kutlukdayız. Sarımsakov Elmurat Kalabekovich. Elmurat Dalайбекович deyip kutlukdayız. Buna doktorunuz, buna memleketler. Akjoltoyunuz. Ayarbek Nurkamilovich deyip Nurkamilovich deyip. Құт болсын, құттықтаймыз. Ечиге соғышыңыз менен. Амуракулова Замирахан Батыровна. Zamiraхан Батыровна жери. Buna sizdeki de 5 sotu jer eкен, ha? Akjoltoyunuz. Жақсылыққа болыңыз. Аттопурова Садатхан Ергешовна. Құттықтаймыз сізді. Тойчиева Айкөкүл Кудайбердиевна deyip. Siz ошондо Тойчиеванын жолдош, точно. Башка бирөөгө кетип калбайсыз. Ömürbayev Egenberdi. Denize girmezeke. Құттықтаймыз. Ечиге соғышыңыз. Abidov Baymухаммад. Келиңиз ата, куттуктайбыз. Мынакей. Акжолтоюбуз. Yusuf Aylıklı'nın Yurdaşova Mehriхан. Жолдош окшойт, да? Куттуктайбыз. Құттықтаймыз. Құт болсын, Ақжолтоюбуз. Сахмурдиева Тусмида Абдыгапаровна. Күсүнда Абдыгапаровна келиңиз. Келіңіз. Құттықтаймыз. Канча жылдан берки күтүп жүргөн китебиз. Кут болсун, мынакей. Gülnura Toktosulu'na de. Dinova. Günlere toplasınlar. Futbol, Futbol. Saidov İsrail'den Yahyacan işte. İsrailcan eкен, ha? Жақсы көп, бирге болсун. Saidov Muratcan İsrailovich. Can İsrail'dir. Arapxanov Zahidjan. Так, Арыпханов Захиджан. Assalomu alaykum. Salomdaysiz, yaxshimi? Saidov Şafkatcan. 80. yılı Kırklareli. Bu mahalda çöp, seneklerinde bizi çöpke jo'natib, o'sha yerni bergan hali. 80-yilda. 80-yilda chiqqan yeri. Endi biz mahalda dokument qilishlikka aqlimiz yetmagan ekan. Shunday yashayotganmiz, mana buni to'lab kelaverganmiz. Yana men shaxsan chiqishimdan maqsad bizni ayol hukumatga omadlar olsin. Mana Ma'murjon akamiz Qorapayimni yonini olyapti. Mana 70 yoshga kirgan bo'lsam, birinchi marta ko'rib turaman. Mana hadislarda, mana To'rqin akamiz, Zamrais, Salohiddin akamiz, Muhammad Aylboshimiz, Avazxon qizimiz 8 kundan beri biz bilan birga yuradi. Go'tregistrga borsak, Go'tregistrga bu arxitektoraga uyimizga borib olib kelib berdi. Men ko'rgan emasman bunaqa bo'lganini. Yoshlarga ishonish kerak ekan. O'zi yoshlarni ishlatish kerak ekan. Endi ko'rdim. Tilagim Alloh o'zi qo'llasin.
Kırgıziston güller yaşasın. Prezidentimiz sağ olsun. Yurtimizda tinchlik olsun. Hamisha tinchlik olsun. İşlayotgan bolalarga Alloh omadini bersin. Hamisha duo qilaylik. Ey Allohim, mana inimam rahmat. Birinchi marta ko'rib turibman. Lekin qilayotgan ishlarini eshitib ko'rib turibmiz. Bunga ham hamisha omad bersin. Yurtimiz tinch olsin, shunday yaxshi boshliqlar bo'lib, Qorapay xalqi yonida olib yuradiganlar ko'payaversin. Tilagimiz shu. O'zdir urgaysin. Alloh rahmat. Ata mına bu kızıl bitep mına 70'ke gelipsizde 80-yılı çıkan jeringizge dokument emin geliyor. Endi keldi. Mına Prezident yılcı gördüm bunga. Prezidentibizge mına eng negizgi masale prezidentibizden Allah razı olsun. Oşo kişinin çeçimi, oşo kişinin demilgesi, oşo kişinin tapşırması. Mına jakында эле Каракулжа районунда 96'ga çıkan apaga yer verdik. 96'ga çıkan apa yer ala alбай жүрөт экен. Mına oşo kişiге yer verdik. Mına siz 70'ke geldim деп атасыз. Mına sizdin жериңиz. Эми Кудай буйруса сиздерге окшогон карапайым элдин укугу толугу менен корголот. Biz söz berебиz. Hiç kimge tepsetpeybiz sizler. Rahmat. Ama bizim kadrlarımız hem kollarımız. Söz. Razımız. Söz. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun hammamiz uchun xursandchilik kun bo'ldi. Men birinchi o'chirda mana kelinlarim bugun mana uylariga qizil kitoblar olishgani biz uchun juda katta baxt bo'ldi-da. Mana 10 yildan beri bularni ikkalasini ham to'rttadan bolasi bor. Даже пособиеga ham o'tolmayotgan edi-da. Mana endi bundan buyog'iga Xudo xolasa пособиялар olishadi, uylarida bemalol yashashadi. Buning uchun men eng avvalo prezidentimizga Sadir Japarovichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Undan tashqari mana Daniel Janiqulovich, Seyitbek Davlatbekovich, mana ayol hukumatimiz boshchilariga, hammasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan keyingi ishlaringizga hammalarga iyilik tilayman. Bundan da mana shu xalqni o'ylab, bundan da ko'proq ishlarni qilishingizga o'z xohishimizni, tilakdoshligimizni bildiramiz. Rahmat hammaga. Ошол мына жетекчилердин бардыгы мына алдыңыздарда турат. Комиссия мүчөлөрү мына основной негизги жумуш жасаган кишилер ушулар. Мына комиссиянын төрөгасы бул ар бир райондо ошол акимдин биринчи орун басары комиссиянын төрөгасы болуп бекиген. Ушул кишилер күн түндө иштеп атат. Мына адистер менен чогуу. Кудай буйруса мындан ары дагы изилдене турган көп жерлер бар. Ошонун бардыгы комиссиянын чечими менен чыкса, ай кишилерге дагы кызыл китептери колдоруна тиет. Мыйзамдуу аныкталгандардыкы, мыйзамсыз кылып алгандардыкы жерлери кайра мамлекетке алынат, бузулат, салып алган жерлеринин бардыгы. Ошону эскертип дагы бир жолу айтып коелук. Ушул кишилерге дагы Алла ыраазы болсун, ден соолук берсин, жаратканыбыз оорутпасын. Мындай жаман тумоо оорук оорулардан Кудайым сактасын бардыгыбызды. Кудай буйруса ушул элдин мамлекетибиздин өсүп өнүгүшү үчүн Алла насип кылса бардыгыбыз жапатырмага аракет кылалык. Сиздерден колдоо керек, сиздерден ишеним керек, сиздерден демилге керек. Эл жок мамлекеттик бийлик бул бийлик эмес. Биз эч нерсени жазай албайбыз. Жалгыз бийликтин колунан эч нерсе келбейт. Сиздерге окшогон адамдардын, шу карапайым элдин колдоосу, сиздерге окшогон адамдардын демилгеси ушу биздин жаныбызда туруп, бардык ишти мыйзам чегинде аткарганга сиздерден дагы чоң жардам, колдоо керек буюрса. Биз сиздерден колдоо күтөбүз, жакшылык күтөбүз, ийгилик күтөбүз. Бар болот.